заказым алган кезинде. Рахмат. Кудайбердиева Назарат, 34 жаштамын, Баткен шаарынын тургунумун. 5-6 жылдан бери ушул полфабрикат чыгарып иштеймин. Азыр көпчүлүк эле ушул адал нерсеге талап кылып калды. Пельмень, тефтели, манты, гаупсу, салаттарды, тойлорго салаттарды заказ алам. Тамактан даам чыгарган деле өзү бул өнөр да. Аны изденесиң, окуйсуң. Ошентип отуруп бир даам чыгарыш керек да бир немегечи тамактарга. Өзүм ушул ишимден тажабаймын. Сагынып калам, кылбай калсам сагынып калам кадимкидей. Дайым жолдошум колдойт мени. Дайым жолдошум колдоп келет. Өзү да ушул тармакта иштейт, кафелерди, тест татымдарды иштетебиз. Өзү негизи кызыгам. Кызык экөөбүз тең ошол немеде жүрөбүз, чөйрөдө. Жолдошум өзү мага ушундай техникаларды алып берген. Булар мага камыр жайып берет. Мясровкаларымды алдырып берди, мыналарды алып берди. Ишим жеңилдеп, кыйла эле жеңилдеп калган азыр. Жардамчыларым бар. Салаттарым деле баары макташат, жакшы дейт. Ошого бир келген, бир заказ кылган адам кайра заказ кылат. Көбүнчө ошо эт кошулган салаттар, ошо острый салаттар, корейский салаттар, майонез, цезар салаттар, сонун чыгыта, цезар салат. Азыр кызылча салат чыгарып жатабыз. Кызылча салатка заказ түшкөндүгүнө байланыштуу кызыл витаминге бай болгон кызылча салатыбызды сатка чыгардык. Азыр килограммдап тартып берем клиенттерге. 1 килограммын 500 сомдон сатам. Мынага жарым килограммдан болот. Биринчи мен гүл сатканмын, гүл сатып. Азыр соц тармак эме болгонуна байланыштуу ушу телефондон эле заказ алып, гүлдөрдү алдырып сатам. Азырга чейин гүл сатам. Азыр 5-10 жылга жакындап калды гүл сатканыма. Майрамдарда гүлдөгөн гүлдөр жакшы кетет. Баягындай үйгө көбүнчө декоративный гүлдөрдү алышат. Ар бир айыма өзүнө жаккан ишини кылса да тажабайт. Мен эрте менен эрте туруп ушу гүлдөрүм менен суугарып, тазалап, өзүмдүн жумушума өтөм. Эми өзүң жумушуң кылсаң ийгилигиң ошол да. Тефтели 1 килограммы 600 сомдон. 1 килограммда 40 куштук болот. Буну деле кардарларыбыз өтө жакшы көрүп алышат. Бул эт менен эле күрүч, пияздан жасалгандыктан бул ушул бойдон бышат. Жазылып, жайылып кетпейт. Ушундай бойдон бышат.
пельмен 1 килограмм 550 сомдон. Кардарларыбыз дайым сүйүп жей турган тамак. Самсынын 1 килограммы 700 сом. Мунун этини колдо туурап алам. Камырыны натуральный каймак, сметанадан жууруп алам. Даамы эми камыры оозуңда эрийт. 1 килограммда 20-22 же 3 болот. Эт менен эле пияз. Үйрөт дегендер көп болуп жатат. Анан дагы да окуп, илим алып, анан ошо бир студия ачып, анан үйрөтүш керек да, жакшыраак үйрөнөт. Жардамчылыгым азыр бирөө эле. Жакшы да жардамчы болгон. Чарчап калбайсың, көп ишиңди бүтүрүшөт. Айлыгын да жакшы төлөп берем. Өзүгө да жардамчыма да иши жагат. Эми үйдө отургандан көрө эми иштеген жакшы да. Азыр галбусунун фаршын даярдайбыз. Буга 1 килограмм эт, 1 килограмм пияз. Эң негизги азыктар, эң негизгиси главный менде эт. Көпчүлүгү кымбат дешет. 1 килограмм этти мен 850 сомдон алам. Анан көбү калля көш эмеспи дейт. Анан жок, мен дайым чыгарган эмелеримди көрсөтүп турам. Элге ушундай эттерди алып келдим, ушинтип чыгарам мына деп көрсөтүп, анан жасаганыма чейин чыгарып көрсөтүп берем. Кардарларым көбүнчө эле мен телефондон, соц тармактардан заказ кылат. Дайым ушу телефондон эле чыгаргандай кетет. Күнүгө ар бириден 4 килограммдан, 5 килограммдан чыгат. Пельмен, тефтели, галбусу, чебирек 3-4-5 килограммга чейин чыгат күнүгө. Күнүгүсү күндө туруп калбайт. Көп баягы магазиндерде пельмендер туруп калат го, а бул турбайт. 1-2-3 күн турса турду, болбосо турбайт.